кыргыздар деп кыргыздарга кайрылып жатат. Мага ошол сөз катуу тийди. Алакандай болгон кыргыз элибизди өзүбүз ушинтип тилдеп отурсак, сөгүп отурсак, мен ойлойм кошуна өлкөлөргө уят эле болобуз деп. Андыктан мындай уулдарыбызга акыл айтып, эскертүү айтып коюш биздин милдет. Ушул инсан, мен ким экенин билбейм, жардам бериптир, ал өзү үчүн Аллах алдындагы соопчулук ишти өзүнүн китебине, баракчасына кошуп алды деп ишенем. Бирок 6 миллион элдин баардыгы туура эмес ушул сөздөр менен айтып жатканы бул мага тиешелүү, сизге тиешелүү, баардыгыбызга тиешелүү. Ошондуктан мен ал инсандын өз баракчасына кечирим сураган видео постун көрмөйүнчө, кечирим сурамайынча айткан сөзү үчүн. Шереметьевода, Домодедовода ушунча кишилер кыргызстандыктар калып кетти деп. Силерге айта турган бир эле самолет жок. Кыргызстандын абасы жабылган. Bir жумада bir самолет Бишкекке, bir самолет Ошко кете турган гана, Новосибирскиден bir самолет Ошко кете турган гана чечим кабыл алынган. Ошол боюнча калды. Ошол силерге жеткизип коелу. Республикалык штабта ошондой чечимге келишти. Кыргызстанга эч кимди келбесин азыр деп. Азыр Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаары таптакыр жабык. Өзүңөр көрүп атасыңар, айылда жана народный шлагбаум деп киргизип, башка айылдагы кишилерди да киргизбей атышат. Кыргызстанда абал оор. Ошон үчүн комендантский час. Азыр мүмкүнчүлүгүңөр болсо тарашыңар керек. Мен ошо өкмөттүн посольствонун элчиликтин решениясын силерге айтканы келдим. Туурабы? Кабыл аласыңарбы? Кабыл албайсыңарбы? Чечим ушундай. Самолет жок, берилбейт. 29 мартта bir самолет учат. Жок, уксаңыз, bir самолет учат. Ал самолетко билеттер алынган. Ал билесиңер. Экинчи самолет 1 апрелде келет. Ал Домодедоводан учат, авиатрафиктики. Шереметьеводан следующий рейс 5 апрелде болот. 5 апрелде. Ошон үчүн силерге мен айтам. Мен ултурсаңар, мен айтарым. Баасы жок. Мүмкүнчүлүк болсо, туура түшүнгүлө. Бул баягы Кыргызстанда болуп аткан нерсе эмес. Дүйнө жүзүндө болуп атат. Туурабы? Ооба, эң туура. Ошону туура түшүнүш керек. Өзүңөрдү сактап, азыр мүмкүнчүлүгүңөр болсо, үйүңөргө, берде үйүңөр болсо, жата турган жериңер болсо, жора жолдошторуңар болсо, акырындан жылгыла. Самолет болбойт. Асаға сөз берейік. Неме, туған, асаға сөз берейік. Очумен келе, окула давай. Биз иштен расчет алганбыз. Квартираларды издавать эткенбиз. Биздин тааныш билишибиз, кебилибизде бар, кебилибизде жок. Болгон вакытта саналуу ал. Болгон мезгилдерде саналуу. Себеби биздин уже айлыгыбызды берди. Айлыкты бергенден кийин билетти алдык. Ага чейин эч ким пирождение берген жери жок. Анан биз таркаганда каяка таркайбыз? Сиз жана сиз мындай кылып атасыз азырчы. Билден мен силерге ачуу чындыкты айтып атам, балдар. Урматтуу кыргыз эл, үйдө отуругула, үйдө карантин. Официально карантин, үйдө отур. Бизи да чыкпагыла аэропортко. Сиздер келесиздер жөнөкөй эле сүйлөп кетип атасыздар. Мисалга сиз жөнөкөй айтып атасыз. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, бул жер Кыргызстан эмес, мүмкүнчүлүгүң болсо мокосунаныкына кирип турам, же мунукуна кирип турам дегидей. Өзүңүз 5 колдой билесиз, же бардыкты билесиз. Уруксат, мен да бир сүйлөп коеюн. Жок, бизде да окуп. Мен азыр бир токтоңуз, берип, айтып коеюн. Мен ички иштер министринин өкүлү болом, милициянын полковниги, атым Асхат, фамилиям Алиев. Урматтуу мекендештер, азыр көрүп атасыздар дүйнөдөгү акыбалдын баарын. Бүгүн биз азыр бийликке бир условия койчу убакыт эмес. Кыргызстанда акыбалды көрүп атасыңар. Чрезвычайное положение киргизди, комендантский час киргизди.
айылдын ар бир айылдарга блокпост коюлуп атат. Эң катуу болуп атат. Бул жерден демебиз азыр Кудай сактасын. Вирусту алып жүрөбүз, эч ким билбейт. Бул куралы жок согуш деп айтсак болот. Вирус бизге согуш жарыялады. Мындай убакта азыр биз бири-бирибизге условия коюп, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген болбойт. Эми кылбасак жаман акалды коебузбу? Бүгүн угуп койгула. Бүгүн азыр бул жерде турганда маселе чечилбейт. Силер надежда кылбагыла, азыр Бишкектен самолет келет, биз ушинтип турсак учуп кетебиз деген. Мындай Андай маселе жок. Сөздүн кыскасы, монча эл орусуз эле маякта кылыш керек экен да ачкадан. Кырылбайт, мына өкүлчүлүктөр турат. Москвадагы диаспоранын өкүлдөрү турат. Жата турганыңарды, тамагыңарды ойлондук. Бирдин акчасы жок. Таптап эчтеңе. Акчабыз деле калбады. Мына мисалга биздин документибиз жоголгон. 2-апрелге чейин биз чыгып кетишибиз керек. Анан биз кантебиз? Документиңерди биз Алба кылабыз дегендерди. продление кылып берет. Вообще документ вообще жок, түп тамыры менен жоголгон. Гейле, кичине жимпай койлу, жимпай койлу. Bir minut. Buna biri-birimizni uqpay, biri el dagı biyilikte hiç kimdi uqpaydı. Bardığı kıyın. Ya bir minut durup turgulaç buna. Bizde jılıp alaylık dese hiç kim jılbaydı. Sizin sözünüzü biz uqpaytабыз. Siz untaqlı sözünüz. Bunda jılaylıklar bir-birden tuğanlar bunda айтайлыкчы бири-бирибизге арманыбыз де туура түшүн биле деп мындай айта албайт эч ким. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу кыргызстандыктар, өлкөдөгү кырдаалга жараша биздин Büyük Burger'дин эмгек жааматы, биздин тартип сакчыларыбызга, биздин ден соолугуна кам көрүп жаткан дарыгерлерибизге Büyük Burger'дин эмгек жааматы атайын даярдалган бургерлерди, атайын даярдалган тамактарды таратууну баштадык. Андыктан биздин дарыгерлерибизге күч кубат, тартип сакчыларыбызга күч кубат берсин, биздин жарандарыбызга сабырдуулук, биримдик, ынтымак менен бул илдетти баарыбыз жеңип чыгабыз. Büyük Burger'дин эмгек жааматы, Büyük Burger элинин. Өздөр көргөндөй мына бул жерде Көкжар конушунда ошо көзү жана кулагы боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар жашайт. Ушул короодо баары биригип 135 квартирабыз, 500 бала бакыра менен. Ушундай күндөрдө мына бүгүнкү жардамдарды берип аткан жамаатка чоң рахматыбызды айтабыз. Иштерине ийгиликтерди каалайбыз жана элибизде батыраак ушул күндөр бүтүп, жакшылыктар болуп, токчулуктар болуп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн деп биз дагы тилеп кетер элекпиз. Сиздерге болсо Аю Холдинг компаниясы ийгиликтерди каалайбыз, батабызды беребиз. Жакшылыктар болуп, Кыргызстаныбыздын өнүгүп өсүүсүнө жардамыңыздарды бере бериңиздер. Бар болуңуздар. Амин. Достор, биз азыр Көкжарда Молдокулов көчөсү 24/1/2 бул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген биздин адамдар жашашат. 125 квартира. Мына жерде азыр bir top video tartışması. Her bir yüklüğü 5 kilogramdan un, 3 kilogramdan makaron, böyle 1 litreden antiseptik veriyor. Akçabat administrasiyasi Аю Холдинг компаниясына терең разычылыгын билдирет. Аю Холдинг компаниясы бизге аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүп, баягындай продукталар менен камсыз кылып атат. Терең разы. Зор кеңештин депутаты Халапбай Озамат мына Курмек айыл өкмөтүнүн Калмак ычыл айылында 200 унду жардамга жөнөттү. Рахмат. Бүт Курмек айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Мына келген унду азыр элдерге таркатабыз. Жетишимден список боюнча. Рахмат. Азаматынын элдин атынан абдан чоң рахмат. Кыргызстандагы азыркы болуп жаткан кырдаалды түшүнүп, ушул жердин кулунун катарында, ушул жердин суусун ичип, абасынан дем алган биздин Калмак ычындагы эр азамат катарында эң чоң жардам берип атасың. Элдин бардыгы сага ыраазычылык айтып атат. Өмүрүң узун болсун. Эң башкысы элиң аман болсун, эл ичиндеги белгилүү азаматтар атыңа ылайык эл азаматым. Sen aman bol. Rahmat abdan çok rahmat.